Шайлоо жакындаган сайын чыкпай калган кесиптер кайрадан чыга баштады. Бүгүн жарык көргөн кесиптердин баары кечээ күнү маалымат жыйын өткөргөн мурдагы башкы прокурор Аида Салянованын айткандарын жазып чыкты. Мисалы ошол жазылгандардын баш темасы поликлиника кесипти коркутуулар болуп жатат. Өлүм алдындагы кат жазып койдум десе, Асман плюс кесипти Салянова партия түзүп шайлоодо салгылашам дейт деп. Аят кесипти интриганы жөнөкөй кишилер эмес, саясатчылар жасайт деп. Азия Ньюс кесипти президенттин эрктүү болбогондугу менин кызматымдан кетүүмө себеп болду деп жазып чыгышты. Эми баяндамабыз көтөлө. Поликлиника кесипти жаңылыктарынын башына Акматбек Келдибековдун чет өлкөдөн кайтып келгенин адвокаты Татьяна Чильникина билдирип, 1 май райсотуна келди деп кабар бергенин, эми жакында сот башталаарын, абалы жакшы экенин, балким 3 айдан кийин дагы операция жасалып калышы ыктымалдыгын маалымдады. Аталган кесип президентке кат деп аталган жаңы рубрика ачканын жар салды. Каттын башына менин ырымды келтирген. Бул ыр Акаевдин учурунда жасалып, алда жолду көрбөй жок болуп, Бакиевдин өзүнө окулуп, бирок жолду алда көрбөй жок болуп, ошондой падышаларга арналган ыр эле окуй кетели. Падышалар жолду эч качан көрүшпөйт, көрөйүн дейт, жандагандар көнүшпөйт. Жолду көрбөй жок болушат акыры, жолду көргөн падышалар өлүшпөйт. Мына ушуларды мисалга тарткан. Поликлиника кесипти биздин президентибиз Алмазбек Атамбаев жолду көргүсү келип, бирок айланасындагылар аны көрсөтпөй тосуп жаткан болсо, биз аны көрсөтөлү деп чечтик. Биз сизге колу жетпеген, сиздин чиновниктер олтурган ар кайсы эшикти каккылап, арыз муңун жеткире албай жаткан жарандардын сизге жазган каттарын жарыялап турмакчыбыз. Андыктан биздин кесипти такай окуңуз деп жазып чыкты. Азия Ньюс кесипти Канжардын караанынан корккон бир туугандар деген макала жарыялап, прокуратуранын кызматкери Канжардан жабыркадым деп арызданып жүргөн Сактан Келдибековдун Сагындык Келдибаев аттуу капчыгы калың бир тууган үкөсү барын. Ал республика фракциясынын депутаты Нурбек Алымбековдун бир тууган бажасы болоорун белгилеп, жакында республика партиясындагы Бабанов баштаган 30 киши Минскидеги Бакиевге барып келгендери чынбы? Алардын арасында дал ушул Сагындык Келдибаев да болгону распы? Булар эмне үчүн шайлоо алдында Бакиевдерден баталууга аракет кылып жатышат? Андан да кызыгы Калдар Баймуратов деген Курманбек Бакиевдин бир тууган жээни Бабановдун бир тууган жестеси экени распы деп суроо койду. Экс-министр Өмүрбек Субаналиевдин Азия Ньюс кесиптиндеги көлөмдүү маяги Атамбаев эркекче кызматын таштап отставкага кетсин деген ат менен жарыяланды. Катани аты бар саясатчы генерал президент Атамбаевди катуу сынга алуу менен буюрса күч структураларынын башына келе турган ою барын, азыртан көп нерселерди топтоп анализдеп жүргөнүн, бийлик алмашаары менен алардын көбү жоопко тартылаарын билдирди. Кабарчага жазаланчулардын башында кимдер турат деген суроосуна Өмүрбек Субаналиев сап башында азыркынын серий кардиналы Икрамжан Илмиянов турарын, бирок Дисмет узун экенин билдирди. Нарындын губернатору Аманбай Кайыпов интервью берип, Нарында абал тынч экенин, эл өз турмушу менен жашап жатканын, кара кечеге Мелис Турганбаев келип кеткенден кийин баягыдай криминалдар жоктугун, жума сайын ар бир районду кыдырып, эл аралап, облустун деңгээлиндеги колдон келе турган иштерди чечип жатканын, өткөн митингде болгон 60 адам чогулуп көйгөйлөрүн айтканын, 60 адамдын жарымы байкоочулар, дагы бир тобу күч органдарынын кишилери, журналисттер болгонун айтты. Республиканын эмгек сиңирген артисти Нуркан Турсунбаевдин дүйнөлүк акын Омар Султанов аттуу макаласында ушул кесиптен окуйсуздар. Нуркан ага дүйнөлүк прозада Айтматов болсо дүйнөлүк поэзияда Омар Султанов экенин белгилеп, ошондуктан ага эл баатыры наамын эбак эле берилсе болмогун айтып, бир топ обондуу ырларын эске салды. Асман плюс кесипти Бабановго ат тартуулаган Түрк Текебаевга үй куруп берип жатабы деген маекти жарыялады. Өмүрү өз кемчилигин мойнуна албай интервью берип келаткан туңгуч президент Аскар Акаев интервью берип, анысын кадр тандоодо кемчилик кетирдим деп атады. Аят кесипти бир катар коомдук уюмдардын президент Атамбаевга кайрылуусун жарыялады.